Кайгыга кайдыгер калган калайык. Пайгамбарлар тарыхынан бир мезгилде 10 перзентин жоготсо да сабыр кылып, соңунда жараткандын сыйлыгына татыган Аюп алейхиссалам пайгамбардын окуясын билбеген жан болбосо керек. Он эмес бир перзентиңди жоготуу мындай турсун, бир аз дени табы көтөрүлсө канча болосуң атыйыны катары. Көзүңдү жумуп туруп, жөн эле бирөөсүн жоготконуңду элестетип көр, бир тууганым. Денең муздай түшөт. Ошол үчүн кыргыз ата дедирсин, бирок ботом дедирбесин деп бекеринен айтпаса керек. Арабтарда Аль-Харис ибн Хабиб аль-Бахили деген акын өткөн экен. Кудайдын жазмышы менен 8 уулунан ажыраган дейт. Ошол жарыктык бир күн өтүп баратса, дагы бир керпенде арам өлгөн коюна боздоп ыйлап жатыптыр. Ошондо тиги Харис ага минип жүргөн төөсүн берип, тууганым, муну коюңдун ордуна алгындагы көз жашыңды чындап эле ага татыктуу болгондор үчүн сактап кой деген экен. Ооба, азыр болор болбос нерсеге ыйлагандар канча. Бири социалдык тармактагы аккаунту жабылса ыйлап, экинчиси бизнеси үчүн боздоп жүргөндөр бар. Мусулман коомчулугу Харистин сабырдуулугу жана жараткан тарабынан берилген сыноолорду көтөрө билгендигин аңыз катары айтып, 8 баласын бир жоготкон учур болбосо керек деп ойлогон. Бирок 4 күн мурун төбө чачты тик тургузган окуя орун алды. Газанын Хан Юнус аймагындагы ооруканада балдар дарыгери болуп эмгектенген Элла Анна жараттуу аялдын үйүн Израиль зулум биримдиги бомбалап, 40 жаштагы дарыгер аял 9 баласынан ажырап калды. Башка бирөөнүн балдарынан өмүрүн сактайм деп нөөмөттө турган бул ооруканага 9 баласынын жансыз денесин алып келет деп ойлоосу керек эле. Яхия 12 жашта, Ракан 10 жашта, Ив 9 жашта, Жубран 8 жашта, Раслан 7 жашта, Рифан 5 жашта, Сидин 3 жашта, Лукман 2 жашта жана 6 айлык Сидра аттуу бир туугандар сионистик режимдин курмандыгы болду. 18 жыл ичинде 10 балалуу болгон бул эненин 9 баласы бир заматта шейит болуп бейишке учуп кете берди. Ар бир 9 баласын 9 айлап боюна көтөрүп, ар бирин эмизип, мээрим төккөн эненин ыйын уккан жан барбы? 9 эмес бир баланы эрезеге жеткирүү үчүн кандай азап, кандай түйшүк, канчалаган уйкусуз түндөр, үмүттөр, балдардын эркелеп апалаган үндөрү, кыялдары. Бомбалоодон дарыгер аялдын Хамди аттуу күйөөсү жана 11 жаштагы Адам аттуу уулу да жаракат алып, учурда оор абалда бейтапканада жатат. Куткаруучулар тарабынан табылган 9 баланын жансыз денеси күйөө берип, көмүр сымал карайып кетиптир. 19 айдан бери бул айбанчылыкка үн катпаган мусулман башчыларынын жана аалымчаларынын ыйманынан эмес, ынсабынан шектене баштайт экенсиң. Ыйманы жок, батыш бизге караганда ынсаптуудай көрүнө баштайт экен. 100 миңдеген адамдар бул кыргынды токтотуу талабы менен чыгып жаткан чакта мусулман коомчулугу жөөттөрдүн тоогун жеп, суусун ичип, таксисине чалкалап жүргөнүн көрүп, али дагы бул үммөттүн тарткылыгы алдыдагы деп кирет экенсиң. Азыр кайгы менен эмес, күлкү менен көңүлү бурулган үммөткө айландык. О жараткан, мазлумдардын өчүн ал. Сен бизге жетиштүүсүң. Бизге бекем ыйман ыруулоо, капилетте калган
кайдыгерлерден кыла көрбө. Facebook колдонуучусу Нуриет Абдулазиз.